Саламатсыңарбы? Аты жөнүм Оразакунов Азамат. Ысык-Көл областынан болом. Ушул келечек кооперативине ушу интернет аркылуу эле билип, анан ушу очередке турганбыз. Ошол азыр Арча Бешиктен өзүбүз каалаган жерден үй алдык, жаңы салынып аткан үй. Ошол биринчи баштапкы төлөмүн 700 000 төлөгөнбүз. Анан кийин 112 000 дагы эмесин төлөдүк. Биз жазылганыбыз 2 800 000 жазылганбыз. Анан калган суммасын өзүбүз чөнтөгүбүздөн кошуп бердик. Үйдү кымбатыраак алганбыз. Үйдү 35 000 алдык, калганын өзүбүз коштук. Негизи бул биринчи төлөмдү чогултуш азыркы заманда кыйын эле, бирок ушул төлөмдү чогул биз наличка үй алганга азыр возможность болбогондуктан 700 000 ошол тапкан кирешелерибиз менен аркы берки жактан неме кылып атып, ошол биринчи первоначальный взносун таптык. Анан кийин ошол бияктагы биринчи эле келип эле сразу ишендик. Ошо биринчи келип кеткен мындан мурун. Анда акчабыз да эмес болчу. Анан ош получается 1 жылдан кийин келдим, кайра 1 жылдан кийин келип туруп эле акчабыз менен эле сразу келип туруп эле дагы бир консультация алып туруп эле сразу эле очередке туруп салдык. Ошол келечек компаниясына чоң ыраазычылык, ушундай элдердин камын ойлоп, азыркы биздин госипотека деп ГОСТо иштегендер, мен өзүм ГОСТОда иштегем. ГОСТода иштегендер көбү азыр очередь менен ала албай жүрүшөт. Анан ушундай частный неме кылып, ушул келечек элдин камын ойлоп, ушундай Элеман мырза, Адилет мырзага ошол чоң рахмат. Ушул биздин документтерибизди бүтүрүп, Азим мырзага, баарына, ушул келечектин жалпы жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым өсүп өнө бергиле, силердей компаниялар ушул кыргыз элибизге кызмат кылсын, үй жоктор ушундай үйлүү боло берсин. Ошол баарына айтып кетмекчимин. Ушул келечекке келип, баштапкы төлөмдү төлөп, азыр ар кандай немелер ачылып атат. Первоначальный взносун төлөп туруп алсаңыз да болот, же болбосо накопительный взнос кылып, анан чогултуп акырындык менен алса болот. Ошондуктан баарыңарга сомнение болбой, баарыңар келип жазылып, ошол келечек менен жаркын келечекке үй алып, ошол үйлүү болгула демекчимин. Негизи мен көп немеге мындай ишенишим кыйын да. Анан ушул очередке туруп атканда негедир бир өзүмө ишендим. Анткени бул информацияны мен давно уже изучать этип койгом. Бул деген программа Европада иштеген мурун. Анан мен уже билчүмүн, бул программа бизге келиптир дегенде да бул кандай неме менен келди экен деп ошолорду көп изилдеп неме кылдым. 700 000 деле мисалы карапайым калк үчүн бул чоң акча. 800 почти 1 миллионго жакын төлөйсүң да биринчисинде. 1 миллион деле бул чоң эле акча. Анан бул акчаны тургандан кийин бизге негизи азыр ошол жазылып аткан убакта апрелде бизге неме деген тиги 4,5 ай да келип атат деген ошол моментте. Ошол биз турган убакта апрель айында көп адамдар туруптур. Ошондуктан очередь бир аз кечиктирилди, бирок биз 6 айдан өткөндөн кийин бир аз тыным кетип, биздин Касымга чоң рахмат. Ошол Касым биздин консультант болчу. Касымга 2 жолу звонок кылдым. Касым кандай болуп атат? Ал баарын түшүндүрүп айтып берип, ушундай болот. Өзүм сабырдуу болуш керек экен негизи. Сабырдын түбү сар алтын дегендей сабырдуу болуп, ушул азыр эми үйгө жетип отурабыз, Кудайга шүгүр.